Адамзаттын бакубат жашоосу үчүн муктаждыктын баарысын курчап турган чөйрө камсыз кылат. Андыктан курчап турган чөйрөнү туура пайдалана билүү адамзаттын эң эле маанилүү милдеттеринин бири. Жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу менен чакырчылыктын санын кыскартууга эбегейсиз салым кошууга болот. Ошондой эле жалпысынан экономикалык өсүүнү илгерилетет. Бул максаттарды турмушка ашырууга ПРООН жана ЮНЕП өз күчтөрүн бириктирүү менен эң чоң программаны иштеп чыгышты. Кедейлик жана курчап турган чөйрө демилгесинин негизги максаты кедейлик жана айлана чөйрө маселесин интеграциялоо, улуттук жана аймактык өнүгүү программасын жолго коюу болуп саналат. Кедейлик жана курчап турган чөйрө программасынын биринчи бөлүгү 2011 жылдан 2014 жылга чейин жүзөгө ашкан. В этом году в июне мы успешно завершили. Быйылкы жылы июнда биринчи бөлүктү ийгиликтүү аяктап алдык. Учурда экинчи бөлүктү ишке ашыруунун үстүндө иштеп атабыз. Биринчи бөлүктү жүзөгө ашырууда улуттук жана аймактык деңгээлде жакшы жыйынтыктарды ала алдык. Туруктуу өнүгүүнүн стратегиялык пландоолор процессине колдоо көрсөттүк. Кыргызстан расмий түрдө туруктуу өнүктүрүүгө өтүүнүн дүйнөлүк демилгелерине кошулган. Экинчи бөлүктүн алкагында негизги багыт боюнча башталган иштерди улантабыз. Негизинен түштүк областтардагы айыл өкмөттөрдүн туруктуу өнүгүү стратегиясын иштеп чыгууга регионалдык аспекттерге көбүрөөк көңүл бөлүнөт. Экинчи багыт боюнча биз улуттук статистика комитети, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги менен экология жана экономика маселелери боюнча иштейбиз. Эффективдүү жыйынтык алуу максатында кедейлик жана курчап турган чөйрө демилгеси Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен тыгыз кызматташып келет. Бирдиктүү ишмердиктин жыйынтыгын көрүүгө, ишти пландоого, улуттук өнөктөштөр менен кеңешмелерди өткөрдү. Все инициативы, они больше обсуждаются и больше. Бардык демилгелер улуттук деңгээлде каралып чыгып талкууга алынууда. Аймактар менен болгон бул ажырымды азайтуу үчүн туруктуу өнүгүү позицияны аймактар менен системалык түрдө иштөө керек. Я думаю, что вот как раз. Менимче дал ушул багытта долбоордун биринчи бөлүгү мыкты иштеди. Бардык негизги мамлекеттик органдар, тактап айтканда экономика министрлиги, айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалар аралык мамилелер боюнча агенттиктеринин ортосунда ушундай өнөктөштүк пайда болду. Демилгенин жана экономикалык кызматташтык уюмунун колдоосу менен Кыргызстан үчүн жашыл өсүштүн көрсөткүчтөрүнүн топтому иштелип чыккан. Кыргыз өкмөтү, тактап айтканда экономика министрлиги, улуттук статистика комитети, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги негизги өнөктөш болушту. Это было очень эффективное взаимодействие. Почему? Потому что Бул эң эле эффективдүү биргелешип иштөө болду. Анткени көптөгөн негизги өнөктөштөр бир максаттын алдында биригип, экономика министрлиги, башка министрликтер менен эффективдүү иш алып бардык. Мурда кагаздары менен иштеп, бири-бирибизге макулдашууга жөнөтчүбүз. Биз мында бетме-бет отуруп сүйлөшүп, маселелерди иликтеп көрүп, экологиялык өнүгүү жетекчилиги менен бирге жол картасын өзүбүзгө жакшы табылга ала алдык. 3 жыл аралыгында ПРООН жана ЮНЕПтин кедейлик жана курчап турган чөйрөнү коргоо демилгеси менен массалык маалымат каражаттары мамлекеттик органдан жергиликтүү бийликтин кызматкерлеринен Кыргызстан үчүн маанилүү болгон долбоорлорду чагылдыруу боюнча бир катар иш-чараларды өткөрдү. Министерство и ведомства должны... Министрлик мекемелер улуттук стратегиялар жазылган реформаларды элге жеткизип, кандай иштер жасалып жатканы тууралуу маалымат берип турушу керек. Бүгүнкү семинардын максаты да улуттук стратегиянын программаларынын приоритеттерин, реформаларындагы бир ирет карап чыгып, кандай кемчиликтер бар аны кантип региондорго эффективдүү жеткирүү боюнча чечим кабыл алышыбыз керек. По приоритетам, по реформам. Демилге ишмердигинин алкагында Нарын областынын 5 айыл өкмөтүндө жайлоолорду инвентаризациядан өткөрүп, анализ жүргүзүлүп, жайыттарды электрондук башкаруу системасы жолго коюлду. Бул электрондук системаны андан ары бүт республикага жайылтуу үчүн Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин балансына алынды. Ким кай жерге отуруш керек, канча мөөнөттө отуруш керек, мындайча айтканда жайыттарды пайдалануунун жылдык пландарын иштеп чыгат. Ким жана мал жайуу боюнча пландарды иштеп чыгат. Качан көчүш керек, качан кайра отуруш керек. Себеби жайытты калыбына келтирип турбаса, улам эле ошол бир жерде жая берсек, ал чаңы чыгып, тозуп, баягы деградация деген ушунан келип чыгат да. Суу Самыр айыл өкмөтү бул аймакта 46% үй бүлө жагыр жашайт. Андыктан бул аймакка кедейлик жана курчап турган чөйрө демилгесин ишке ашыруу өтө эле керек болчу. ПРООН жана ЮНЕП Кыргыз өкмөтүнүн жардамасында өлкөдөгү экологиялык маселелерди чечүүгө, кедейликти жоюуга техникалык жана финансылык жардамдарды көрсөтүп келди. Кедейлик жана курчап турган чөйрө демилгесинин алкагында Суу Самыр айыл өкмөтүндө тигүү цехи ачылып, айылдагы 15 киши иш менен камсыз болгон. Өздөрүнүн туруктуу кардарларынан тапшырыктарды алып иштешет. Айтмакчы, жумуш менен жалаң гана аз камсыз үй бүлөнүн жарандары камсыз болушкан. Ошо Алтын Оймок жамааты бириккенибизге 2 жылдын аягы болду. Биз көбүнчө айыл жеринде кыздардын себине заказ алабыз.
башкысын болсо чокпой тигебиз. Андан тышкары Проон жана ЮНЕП элеттиктерге жүн тута турган жабдуу сатып беришкен. Эми айыл аймагынын эли жүн тутурууга 100 чакырым алыстыктагы Карабалта шаарына барбастан убактысында акчаларында үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан тышкарыдагы бул жагына болсо жанагындай боз үйлөргө, жанагы жерге салына турган кийиштер жасайбыз. Илгери чоң апаларыбыз чийге ороп, кол менен чыканак менен тепкилечү. Азыр баардыгы заманбап окугандан кийин азыр баары ошондой станоктун негизинде жасалат. Светтин күчү менен. Проон жана ЮНЕПтин кедейлик жана курчап турган чөйрө демилгеси менен жана Проондун климаттык тобокелчиликтерди башкаруу долбоорунун күчү менен айыл аймагында өлгөн малдарды жашыра турган жай курулган. Мурда өлгөн малдардын тарпы ар кай жерде ыргытылчу. Ал ар кандай ооруларды таратып, айлана чөйрөнүн булганышына алып келүү коркунучу бар эле. Susamırımı biz çoğun teterelere ayıp çok. Anam o jaylardan jaydığını göçküset diye kırgıçat. Yemi var infeksiya çıkmasın, elge ziyançılığı köp ankenin bugündeli infeksiyası köp. Zarar istedi. Epizotskiz zabalyanı oyunca ziyanları vardı. Жалпы жолуна Нарын жана Суусамыр айыл аймагында 176.650 АКШ долларына 10дон ашык кичи долбоорлор жүзөгө ашкан. Бул долбоорлордун негизги максаты курчап турган чөйрөнү коргоо, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө киреш алып келе турган ишкерчиликке жардам берүү. Алардын бири кедейлик жана курчап турган чөйрө долбоору менен айыл аймагынын эли үчүн буудай тазалай турган жабдуу алынып берилген. Все дело в том, что таза үрөн деги эле үрөнчүлүк тармагы негизи эле маанилүү тармак болуп саналат. Тактап айтканда таза үрөн таза түрлөрүн илимпоздордун эсеби боюнча 30%, айрым учурларда 50%га чейин кирешелүү түшүм берет. Эгерде дыйкан тазаланбаган начар сорттогу үрөн колдонсо, түшүмдүүлүк төмөн болуп, киреши аз болору белгилүү. Прибавки урожая. Жакырчылык менен күрөшүүдө максималдуу жыйынтык алуу максатында Проон жана ЮНЕП дагы башка эл аралык уюмдар менен кызматташып келет. Бул багытта Япон эл аралык агенттигинин бир айыл, бир продукт эл аралык кызматташтык долбоорунун тажрыйбасын Суусамыр айыл округунда жайылта башташты. Биринчи кадамдар аткарылып, Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин өкүлдөрү Суусамырда болуп, долбоорду ишке ашыруудагы өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Бул кызматташтык ийгиликтүү болот деп ишенем. Анткени бизде Кыргызстанда көптөгөн ресурстар бар. Эң башкы ресурс бул адамдар. Адамдар кыймылга келип, бирдеме өндүрүп сатышса, бул ийгилик. Менимче ЮНЕП менен бирге кыска убакыт аралыгында көздөгөн максаттарга жетебиз. Эми Проон жана ЮНЕП өз алдына олуттуу максаттарды койду. Ал кедейлик жана курчап турган чөйрө демилгесинин 2014-2017 жылдарга багытталган экинчи бөлүгүн жүзөгө ашыруу. Экинчи бөлүктүн негизги максаты курчап турган чөйрөнүн туруктуулугу жана жакырчылыкты кыскартууга дал келген пландар жана бюджет өнүгүү багытындагы саясатты ишке ашыруу. Бул багытта кошумча билим алууга, мындай долбоорду өз өлкөсүндө ийгиликтүү ишке ашырган эл аралык эксперттер Кыргызстанга чакыртылган. Жолугушуунун негизги максаты кедейлик жана курчап турган чөйрө демилгеси менен андан арыда иштешүүгө пайдалуу тажрыйба алмашуу. Мындай жолугушуулар бардык тараптар үчүн пайдалуу экенин айтат эксперттер. Кыргызстандагы биздин өнөктөштөрүбүз бул конференциянын алкагында көптү билет деп ишенебиз. Бул иш-чаранын алкагында өз аймактарында тектүү долбоорлорду ишке ашырууга көптөгөн чет элдик өкүлдөрдөн жаңы маалыматтарды алышат. Бул конференциянын маңызы бири-бирин окутуу. Кеңештер Кыргызстандыкта чет элдик өнөктөштөр үчүн да пайдалуу болот деп ишенем. Кедейлик жана курчап турган чөйрө долбоорун ишке ашырууда экология жана жакырчылык менен күрөшүү маселелерин чечүүдө мааниси чоң. Ошондой эле Кыргызстанда бул маселелер өзгөчө көңүл бөлүүнү талап кылаарын эстен чыгарбоо керек.